Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kur'an'ın soğu için, Muhammed Peygamberimizin, Allah Teala'nın razılığı için, Kuday'ın oğlu Muhammed'in ümmeti olan Altınbek balası Ümitbek'in arvağına bağışladık. Жатқан жерлерін жаннатыңдан беріп, ушул дүйнөдө билип билбей жасап кеткен күнөөлөрү болсо кечирип, бейишиңден орун бере көр. Аллахумма раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан-нар бирахматика я архамар рахим. Амин. Аллаху акбар. Президент октябрь окуясында каза болгон Үмүтбектин ата-энесине батир берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 октябрда 2020 жылдын октябрь окуялары учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсү, атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээналиева менен жолугушту. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуу алдында мамлекет башчысы Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. Садыр Жапаров жаш жигиттин туугандары менен жакындарына дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордун эч нерсе толтура албасын белгиледи. Президент октябрь окуяларынан көп өтпөй Бишкек шаарынын мэриясына Үмүтбектин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү үчүн батир берүүнү тапшырганын, бирок маселе борбордук мэриянын айрым кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам кечеңдеп кеткенин кошумчалады. Мамлекет башчысынын бул тууралуу жакында эле маалыматы болуп, аталган кырдаалды жеке көзөмөлүнө алган жана бүгүнкү күндө бардык маселелер чечилген. Ал Алтынбек Жуматаевка Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. УКМК төрагасынын уулу 11 апрелде өткөн шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен мандат алган. Жалалабад шаардык кеңешинин депутаты Таймураз Ташиев мандатын тапшырды. Маалыматты Жалалабад аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Жусупбек Бейшенбаев тастыктады. Анын айтымында депутат өз ыктыяры менен мандатын тапшыруу тууралуу арыз жазып, кече 4 октябрда шайлоо комиссиясына тапшырган. Таймураз Ташиев УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу. Ал 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясы менен катышып мандат алган. Депутат Самат Ибраев жана анын уулунун үстүнөн УКМК жана башкы прокуратурага арыз түштү. Ишкерлер парламенттин депутаты Самат Ибраевка жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө карата чара көрүүнү жана кылмыш ишин козгоону суранууда. Бул тууралуу 24 КЖ маалымат агенттигине коомдук ишмер Токтайым Үмүталиева билдирди. Бүгүн спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө биринчилигинде кыз келиндер бөлүгүндө 50, 53, 65 жана 76 килограмм салмактагы атлеттер таймашууда. Кыргызстандык Айпери Медет кызы күрөш боюнча дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешинде Мария Аляшкованы 1 мүнөткө жетпеген убакытта утуп, чейрек финалга өттү. Мелдештин жүрүшүн Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты түз көрсөттү. 76 килограмм салмак категориясында ат салышкан атлеттердин 1-8 финалдык баскычындагы беттеши 10-0 эсебинде Медет кызынын таза техникалык артыкчылыгы менен аяктады. Айпери эми кийинки этапта россиялык Марина Суртсева менен кескелет. Турганбаев, Жумабеков, Шакиев, Матраимов БШК-1 мандаттуу округтан жаңы талапкерди каттады. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык 4 октябрда мурдагы ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Мелис Турганбаев 1 мандаттуу номер 28 октябрь округунан, Бишкек шаары жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастан Жумабеков номер 20 Манас округунан, Талас мурдагы маданият министри журналист Нурлан Шакиев номер 17 Аксы округунан, Жалалабад жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов номер 9 Кара Суу округунан Ош жана башкалар талапкер болуу үчүн арыз тапшырышты.
Феликс Куловдун Ар намыс партиясы Улуттар биримдиги партиясы менен бирикти. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Маалыматка караганда Намыс жана тартип коалициясы түзүлдү. Анын курамында Ар намыстан Феликс Кулов, Улуттар биримдигинен Мелис Мырзахматов, Элдик демократиялык партиясынан Артур Медетбеков жана коомдук уюмдар бар. Коалиция шайлоого Улуттар биримдиги партиясынын атынан барат. Спутник Кыргызстан редакциясына окурмандар Бишкектин үстүнө белгисиз объектилер учуп жүргөн видео жөнөтүштү. Алар учуп өткөн соң узап барып көрүнбөй калат. Айрымдар бул Байконур космодромунан кино экипажы менен учурулган россиялык ракета деп божомолдоду. Бирок РИА Новости сөз болуп жаткан ракета бүгүн Бишкек убактысы менен саат 14:44 абага көтөрүлөрүн жазды. Жанар Акаев: президенттин батасын алдык. Биз өлкө башчысынын долбоорубуз. Октябрдагы үмүт инкылабына туура 1 жыл болду. Экономикалык, социалдык туташ проблемаларга адилетсиз сот системасына массалык добуш сатып алуулар, административдик ресурс коштогон парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бийлик алмашууга алып келген. 1 жыл өттү. Элибиздин көпчүлүгү турмуш оңолот, адилеттүүлүк орнойт деген илгери үмүтүнөн кайта элек. Бийлик алмашууга алып келген парламенттик шайлоодон азыркы бийлик сабак алып, жыйынтык чыгарышы керек. Ачык айталы, азырда президенттин атына жамынган партиялар пайда болуп, баягылар менен шайлоого аттанышты. Президенттин батасын алдык. Биз өлкө башчысынын долбоорубуз деген партиялар тилекке каршы дагы 3 командага чогулушту. Ушул кооптуу көрүнүш президенттин кайрылууларын окуп чын эле ишенгин келет. Таза шайлоо өткөрүү ниетин билдирип жатканы да жакшы. Бирок ал кишинин сөзү айрым партиялар үчүн өтүмсүз болууда. Партия лидерлери президентке киришет, шайлоого баратабыз деп айтат. Президент эмне, барбагыла деп айтат беле, барсаңар ийгилик деп узатат. Алар болсо аны бизге добро берди, батасын алып чыктык, жакын адамдарын бизге кошуп берди деп талапкер болчулардын башын айлантат. Алар болсо элдин баарына айтып чыгат. Наразычылыкты партия лидерлери да көбүрөөк пайда кылат. Бул жолу бийлик чечкиндүү кадамдарга барат деп ишенгибиз келет. Баарыбыз ызгычуу тополоңдон чарчадык. Стабилдүү, туруктуу, тынч Кыргызстанда жашагыбыз келет. Адилетсиздикке каршы кайраты, деми менен көтөрүлгөн жаштардын максатын, үмүтүн уурдатпайбыз. Эч кимди ажыдаарга айлантпайбыз. Эркин, эгемен өлкөбүз өсө берсин.